Жакшы адамды өзүбүз бузуп алабыз. Ким үй бүлөсүнө катуулук кылса, аялына, баласына намаз окудуңбу? Окуган жок. Неге окубайсың сен? Катуулук кыла берсе, аялы дагы баласы да 200 болуп калат. 200 болуп калат. Намаз окудуңбу? Окугам. Окуган эмес ал. Сизден коркуп атат ал. Сиз анын жүрөгүнүн ишин алып койдуңуз, сиз коркутуп койдуңуз аны. Жок, динде андай көргөзүлгөн эмес. Насаат кыласыз, кабыл кылбаса өзү билет ал. Нух, Лут пайгамбардын аялдары эмнеге мисал келтирди? Пайгамбардын аялдары эмнеге тозокко кирип атат? Эмне пайгамбарлар дават кылбады, үйрөтпөдү, насаат кылбады, үйрөткөн. Катуулук кылган эмес. Наржак Алладан хидаят ал, инсандын колунда эмес ал. Алла берем десе берет Алла инсанга хидаятчы. Ошого катуулук кылбайлы аялдарга. Урбагыла дейт. Эгер ошончолук аял бейбаш болуп, сизди укпай, үйдөн чыгып кетип, ар кандай адепсиздик кылса сизге, алдындар айтат эң биринчи даражадагы ага боло турган менет аракет насаат кылыңыз дейт. Отургузуп алып, вассаусу бин нисаи хайран, жакшы насааттарды айтыңыз, ал оңолуп кетет дейт. Эгер дагы эле болбосо, анда төшөктөрдү өзүнчө кылып, сиз өзүнчө бөлмөгө, бул өзүнчө бөлмөгө жатсын. Ал ойлонот ал ойгонот ал. Уктап жатат, капилетте калып кетти. Ал ойгонот, мен эмне кылып атам деп. Ага да болбосо, сен аны уруп кой дейт. Урганда кол менен эмес, таяк менен уруп кой дейт. Көгөртө эмес, сиз таякты аласыз дагы, анын аркасына таякты тигизип коесуз. Ошондон өткөн катуу таяк болбойт. Урбайсыз, тигизип коесуз таякты. Мен ушунча даражага жетип калдым деп, ал ойгонбогон адам ойгонот. Ошого сиз менен биз аялдарга урганга тыюу салынган. Аялдарга жакшы гана мамиле кылайлы.